чоң кишилердин астында сизди балагай деп сүйлөгөн сөздөрү канчалык этично? Адамга негизи аты жөнү менен кайрылыш керек да. Башында мен дагы кичине ызырындым, бирок мен дагы кичине кармаганга туура келди. Кечээки окуя боюнча, БГКда жыйын боюнча, ал жерде сиз билгенсизби камерага тартылып атканын же билген жоксузбу? Прямой эфир болуп атканын мен билген эмесмин да. Негизи отчетко менин зам бармак. Негизинен алып келсек, бүгүнкү күндө мындай сизди мындай далдоолоп, крышевать эткен мындай өйдө жакта адамдар барбы? Башка жетекчилер башка тараптан чалып, коркутуп, андай убакыттар болгон, эми ал азыр деле бар. Эми баарына кызыктуу да, кечээги окуялар боюнча ой пикириңизди айтуу, эми комментарийлерди деле окуп атабыз. Көпчүлүгү сизди колдоп кетти. Эң кызыктуу эле комментарий бул өч алуу болду дегендер. Сиз кандай ойлойсуз? Менин оюмча, эми мен азыр саясатка барганга даяр эмесмин. И баргым да келбейт. Мага мисалы азыр Мирлан бар десе азыр деле кетип калганга даярмын да. Съемка жүргүзүп, аны соц тармактарга жүктөгөнү канчалык укуктуусуңар деген да суроо болбодубу? Ошол тууралуу дагы мындай кенен айтып койсоңуз. Мен гана эмес, сиз Салам алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто ар дайымкыдай сиздерге кызыктуу болчудай бүгүнкү күндүн каарманы, ошол кечээ күнкү БГКнын жыйынында сиздин отчетуңузду кабыл албай койгон Мирлан Таалайбеков, көпчүлүгүбүз үчүн таанымал Царикаев. Салам алейкум. Ассаламатсызбы? Кандай келип алыңыз? Бүгүн тыгындар жок экен? Эми баарыбыз билгендей эле азыр тыгындар Бишкек шаарында көп эле. Ага да кичине убакыт керек тыгындарды алыш үчүн. Бирок баарыбыз билгендей эле Бишкек шаарында автотранспорттор аябай көп. Ошо негизинен пробканы да жоюш кичине кыйыныраак да. Өйдө да айткандай эле сиздин отчетуңузду БГК кабыл албай койду, мындайча айтканда кайра келсин депчи. Ошондуктан Бишкек шаарынын тургундары сиздин отчетуңузду укканы укуктуу деп ойлойм. Көп нерсени ошол Бишкек шаарынын тургундары менен бөлүшүп кетсек бүгүн. Ал мисалы үчүн негизи эле сиздин жаңы кызматыңыз, бул муниципальный инспекциянын жетекчисисиз. Бул жаңы түзүлгөн мекемеби же кандай? Мен билишимче муниципальный инспекция мурун деле бар болчу, 1 жыл мурун. Ага чейин да өзүнүн жетекчиси бар болчу, иштеп кеткен. Азыр ал жетекчини башка структурага которуп кийген да. Мурун мен деле бул инспекцияны УПСМде иштеп жүргөндө анда-санда угуп же көрүп калчумун. Анан бирок өзүм бул жакта иштеп калам деп эч качан ойлогон эмесмин. Суроом негизи эмнеден жаралды? Себеп дегенде биз деле көпчүлүк деле билбейчү экен. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө эми медиа көп нерсени чечет эмеспи? Сиз келип ошол Бишкекте муниципальный инспекция бар экендигин биле баштадык да. Анан эми кечээки окуя боюнча, БГКда жыйын боюнча, негизи сиз эми көнүп калгансыз камерагачы. Ал жерде сиз билгенсизби камерага тартылып атканын же билген жоксузбу? Мен мындай билчүмүн, мындай заседаниялар тартыларынчы. Анткени биз чыгып атканда да камералар чыгып, өзүнүн пресс-секретарлары бар, биякта ал жакта пресс-службасы бар турган. Бирок прямой эфир болуп атканын мен билген эмесмин да. Көңүл да бурган эмесмин ал нерсеге чыгарда. Анткени негизи заседание боюнча положенияда мен списокто акыркысына бир 2-3 калганда мен чыгыш керек болчумун. Анан заседаниянын ичинен эле мени экинчи кылып коюп коюшту да. Жылдырып ошол жерде эле. Ооба, ошол жактан эле муниципаль инспекцияны давай жылдыралы, азыр биринчи ошолор отчет берсин эле бизди чыгарып коюшту. Мени чыгарып койду да. Ага чейин негизи отчетко менин зам бармак. Бизде зам барат деп айтканбыз. Биздин зам барып Абдыкулов Коныч Өскөнбаевич. Мен биринчи орун басарым, ал барганда заседанияга аны кирбей коюп айтышат, жок, начальник өзү келсин деп. Мен инспекциядан анан ошол жака бара калдым. Эми баарына кызыктуу да, кечээги окуялар боюнча ой пикириңизди айтуу, эми комментарийлерди деле окуп атабыз. Көпчүлүгү сизди колдоп кетти, мисалы. Эң кызыктуу эле комментарий бул өч алуу болду дегендер. Сиз кандай ойлойсуз? Эми мен ага өч алды деп өзүмдүн пикиримди билдире албайм. Анткени аны эл билет, эл карайт, эл өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Ооба, буга чейин ортобузда нарушение боюнча жол кыймылынын коопсуздугун бузган үчүн бир айдоочу тонировкасы менен чыккан убакыттар болгон. Бирок эми ал негизи менин оюмча жумушка тиешеси жок деп эсептейм. Мен ал жака келатканда ал деле оюм жок эле, өзүнүн отчетун берейин деп. Бирок бизде регламент бар. Регламент боюнча менин отчетум протоколдор боюнча
взысканияларыбыз боюнча ошолорго даяр болуп келгенбиз, бирок капитал боюнча бизге канча акча каралган, ал боюнча мен караштырып кагаздан дайындаган эмесмин, ачык сөз. Анткени мен башка нерсеге даярданып келгем. Анан орто жолдон ушундай суроолор болду. Эми ал балким менде катам бар, мен да аны билип так маалымат алыш керек болчумун. Бирок эми ушундай окуя болду. Мен аларды эч кимисин күнөөлөбөйм, же болбосо өзүнүн өчүн алды деп дагы эсептебейм. Аны эл көрөт, эл өзү оюмча эми баасын берет да. Анан ушул эле комментарийлердин ичинде, мисалы үчүн, сиз өзүңүз айтпайсыз, менде катам болуш керек депчи. Ошол каталардын бири катары сиз ошол мен жөн гана орус тилинде даярданып келгем, орус тилинде гана жооп берем дегениңизге көпчүлүгү дагы айтып атышат. Жакшына эле сүйлөйсүз го кыргызча. Эмне принцип болду ал жерде? Принцип деле жок, бирок мындай адам баласы менен отуруп жөнөшүшкөндө кыргызча сүйлөшө алабыз. Бирок юридикалык терминдер менен кагаз түрүндө сүйлөгөндө кичине каталар кетип калышы мүмкүн. Мен кыргызча ката кетиргенден көрөк таза орусча катасы жок сүйлөгөн менин оюмча туурагы деп эсептейм. Сиз менен мынтип сүйлөшө берем, же өзүм кызматкерлер менен, коллегаларыбыз менен, достор менен, бирок таза термин менен, юридикалык терминдер менен сандарын так маалымат бергенге мен ойлойм кыргызча сүйлөп кичине ката кетип калсам, ал мен үчүн чоң бир катачылык болуп калышы мүмкүн да. Андай ката кетирбеш үчүн мен ошол үчүн орусча отчет бергенге туура деп өзүмдүкүн эсептейм. Дагы бир мындай провокациялуу суроо болушу мүмкүн, бирок бул эми интернет тармагында жүргөн маселе. Мисалы үчүн, ошол эле кечеги сиз менен сизди катуу такалаган депутат байке, анын уулу жакынкы күндөр эле сиздин мурунку кесиптештериңиз аркылуу кармалган экен. Ал бул окуяга чейин болду же бул окуядан кийин болду? Бул окуяга чейин болду. Сиздин тиешеңиз бар жок? Эми ал мыйзам чегинде каралган иштер. Негизи мисалы үчүн мурунку окуяга кайтсак, ошол байке мененчи, сиз аны токтоттуңуз, принципиалдуулук көрсөтүп, камерага тартып, анан ал киши сиздин тарбияңызга да асылып кетпедиби? Мурун ооба, 1 жыл мурун айтылган, сен ата-энең атаң сага тарбия берген эмес деп ооба андай сөз айтылган, ал соц тармакта деле бар. Бирок эми кандай тарбия мага атам бергени менин оюмча ал жактан айтыла турган жер эмес деп эсептейм. Анткени тарбия ал жактан билинбейт. Тарбия адам баласы адам менен сүйлөшкөндө, чогуу иш алып барганда ошондо билинет деп эсептейм да. Анан менин оюмча атам мага жакшы эле тарбия берди. Эми ар бир бала өзүнүн атасын мактайт да. Мен атасын жаман деген кишини көрө элекмин да. Бул суроо менен мен сизди кичине бала чакка кайтсак, сиздин бала чагыңыз тууралуу сүйлөшүп кетсек, себептен бүгүнкү күндө ошол жаңылыктарда көп чыгып жүрөбүз, эл билиш керек го деп ойлойм да. Кандай тарбия алганыңызды, кандай үй бүлөдө чоңойгонуңузду ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мен өзүм кичинекей кезде Чүй область Чүй району Токмок шаарында төрөлгөм. Ата-энем карапайым элдин эле баласымын. Үй бүлөдө жалгыз эркек баламын, агаларым жок, энелерим да жок. Өзүм кичинекей кезде Токмокто окугам, андан кийин ата-энем менен шаарга көчүп келдик. Көчүп келгенде 47 мектепте окудук, Ахунбаева, Шото Рустей, Ленинский районунда. Андан кийин политехнический лицейге которгон. Ал жакта окугандан кийин юридикалык академиянын колледжине тапшырдык. Академияны жыйынтыктап, ошол жакта мугалим да болуп иштегем. Андан кийин эле баарыбыз билгендей эле мен УПСМге жол кыймылынын коопсуздугун карайм деп ошол жака иш аракет кылып иштедим 5 жылдай. Сиздин мындай принципиалдуу болушуңузга анан кимдин кандай регалиясы бар, кимдин кандай званиясы бар, же болбосо корочкаларына карабастан штрафты жазып берип, камерага тарткан, аны чыгарганыңызга караганда көпчүлүгүндө мындай күмөн бар да. Мирландын атасы бир мындай чоң кызматта иштеген киши депчи, ата-энеңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен атам өмүр бою машиналар менен иштечи, бирок машиналар дегенде ал люксовый машиналар менен иштеген жок. Бул эсиңерде болсо мурунку жылдары бир 10 жыл мурун, 15 жыл мурун элдер Литва, Германия, Латвиядан спринтерлерди көп алып келчү. Спринтер, грузовой машиналарды же малолитражкаларды. Ошол жактан атам мурун машина ташычы, аларды алып келип сатчы, Гертлер заказ менен алдыргандар болчу. Заказ менен алдыргандар өзүнүн услугасы да бар болчу. Бир $500, $600 да болчу ошол кезде машинаны алып келип берчү. Андан кийин атам туугандар менен өзүлөрү бир жеке бир бизнес ачышкан. Бирок ал тилекке каршы мен
мектеп кезинде эле жабылып калган. Андан кийин апам меники мугалим болуп иштечү. Өмүр бою мурун политехте иштеген, андан кийин корейский колледжде иштеп жүрдү, отдел кадрда иштеди, психологиядан сабак берчү. Азыркы учурда Ак ниет деген бар, детский реабилитационный центр, мурунку ЦСАД деген. Бул Ахунбаева Курчатовада. Ошол жактагы кичинекей балдар бар, ата энеси жоктор да бар, дел соолукка байланыштуу балдар бар. Ошол жактын жетекчиси болуп иштейт. Социально уязвимый балдар экен да. Ошол жакта балдарды карашат. 6 жаштан баштап, калп айтпасам 18 жашка чейин ошол жакта балдар жашайт. Ошол жакта апам карайт да. Анан сурай турган нерсе, мисалы үчүн эми көпчүлүк дагы деле кызыктуу да, мисалы үчүн эл катары эле үй бүлөнүн уулу экенсиз, анан мындай принципиалдуулук баары бир да, мисалы үчүн көпчүлүк айтат го, кыйынчылыктан өсүп, анан баары бир кандайдыр бир баалуулуктар калдыбы? Эми кичинекей кезде ата энем колунан келген аракеттин баарын эле кылды мага. Бирок аябай эрке бала болуп өссүн деп деле айта албайм. Ооба, ата энем көзүмдү карап чоңойтушту. Эми ар бир эле ата эне өзүнүн баласын көзүн карап чоңойтот го деп эсептейм. Бирок орустар айтып атат го, на русском языке сказать, аябай избалованный болуп деле чоңойгон жокмун. Бул принциптер боюнча келсе, эми бул жумуш катары болуп калды да. Жумуш өзү ошол нерсеге алып келди. Бул нерсе менде ГАИден башталды. Буга чейин деле университетте иштегенде деле таза иштеп, студенттерибизди карап аракет кылчык. Андан кийин ГАИге киргенден кийин ушул отделге ГПС деп коет, группага ошол жака кирип иштеп баштагандан кийин өзү жумуш ошого алып келип калды да. Бирок анын деле кичинекей түрткүчтөрү бар. Кичинекейде түртүп неметкен бул окуу иштеп баштаганда жанагы Патруль деген сериал бар эле го. Ошону көрүп кээде сыймыктанып калчыкмын, мындай карап ушундай болсо жакшы. Бирок негизи бул жумуш өзүнө алып келди да. Бул эми камерага түшүп калган нерселерди гана көрөбүз да. Камерага түшпөгөн канча окуялар бар, мисалы үчүн? Камерага түшпөгөн дагы көп окуялар бар. Анткени алардын эми жүктөбөгөн себеби кеп бирөө чалып коркутуп же бирдемесе берип койгон эмес. Бул нерсе кээбирлердин социальный положениясына аябай влиять этип калышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиден кээбирлер семейный положениясына, өзүнүн үй бүлөлүк шарттарына байланыштуу болгон окуялар бар. Эми ачык эле айтканда чоң эле эркектер ар кандай болуп түшүп калып, анан семейный положение деген бар да, эми кантсе дагы ошол нерсе жашоосуна доо келтирип коюшу мүмкүн да. Ушундай сыяктуу нерселер бар. Ошолорго биз положениясын түшүнүп жүктөбөй койчук. Аны ачык эле айтам, баарын подряд полный бүт киргизген жокпуз. Кээбирки жерден көз жумганга, анткени эмки жашоосунда аябай кыйынчылык көрүп калбасын деген себептен. Ошол жүктөө маселесинде ички күрөш болот да, мисалы үчүн. Бул жеке ички күрөшпү же кандайдыр бир сырттан дагы эми жүктөп эле койсоң болот, ушундай деп түшүндүргөн учурлардан кийин жүктөп коесуз да. Негизи биз өзүбүз кандай десек, өзүбүз анализдеп, өзүбүз ойлончук. Бирок эгер оор ахвал болуп калса же эки четти караптырып жашоосуна доо келип калбасын же кээбирлер жүктөп койсоң бирдемени ажырашып деле кетишкен убакыттар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз андай нерселерди өзүнүн руководство менен сүйлөшүп, алардын ой пикирин угуп, анан жүктөчүк андай убакытта. Анан эми жетекчилик тараптан биз эми көнүп калганбыз да, Кыргызстан дегенде эми баары бир ушу кичинекей мамлекетибизде жашап жүрөбүз. Албетте жетекчилер деле чалган учурлар болсо керек эле. Андай учурлар болгонбу? Жетекчилер эми негизи көп эле жактан чалышчу. Бирок жеке менин жетекчилерим ГАИде иштеп атканда чын айтканда бут тоскон деле жок да. Деле аракет кылып, эми өзүнүн деле тааныштары болуп калса, эми ачык сөз айтышчу, Мирлан ушундай болуп калды десем, мен кандай кылайын десем, Мирлан мыйзамчы эмне чара көр деп айтчу. Башка жетекчилер башка тараптан чалып, коркутуп, андай убакыттар болгон. Эми ал азыр деле бар. Ал менен бүтүп деле калган жок да. Макул. Эми инспекциядан сиз, то есть патрульный службадан инспекцияга өттүңүз. Негизи мен билгим келет да, милдетиңиздерге эмнелер кирет? Негизи биздин милдетибиз бул благоустройство. Бишкек шаары боюнча бизге кирет.
Анан көбү ойлойт экен муниципаль инспекция жалгыз гана протоколду түзөт деп. Жок, биз өзүбүздүн эле инспекциядан бизге тазалыктар бар, зелень стройлор бар. Ошолорго дагы биз предписание жазып, же болбосо чалып айтып, могул көчөңүз кир экен, бул жакты тазалап коюңуздар. Бул жакты озеленение кылыш керек экен, бул жакта бааңар кургаптыр, ошону карагыла деп. Эми биз мындай айтканда көзөмөлдөп коебуз да. Бул бир. Экинчиден биз тиешелүү протокол түзүлгөндөр бул стихийный торговля баш аламан соода боюнча баягы эле Ош базар, Аламедин, Орто Сай, Кудайбергенде элдерге биз оюнча келип эле протокол түзүү эмес, биз аларга түшүндүрүп башында аракет кылабыз, ичине кирип саткыла десек, кээ бирлер макул дейт дагы. Биз кеткенден кийин 15 мүнөттөн келсең кайра эле көчөнүн ортосуна туруп алган, пешеходду жаап алган, светофорунда туруп алып оокаттар сатышат да. Анан биз тиешелүү протоколдорду түзүп беребиз. Экинчиден биз грузовой машиналарды карайбыз. Оор жүк машиналар. Бул ховалар болот көбүнчө, бул строй компаниялардын машиналары. Булар шаарга чыгып атканда дөңгөлөктөрүн жууп, тазалап чыгыш керек. Анткени асфальтты кирдетет, лайлары түшөт, үстүн тентти жабыш керек. Ага дагы тиешелүү протоколдор түзүлөт. Андан сырткары бизде экологияны карайбыз. Экологияны карайт дегенде биз эколог эмеспиз. Көбү ойлойт бирдеме болсо инспекцияны чакыргыла, биз эколог эмес, биз алардын да өз мыйзам чегинде каратылган иштерибиз бар. Бирөөлөр жалбырактарды өрттөгөндөр бар, мисалы бул жыл массивтерде көп, Нижний районунда көп, эме жакта, Дордой жакта көп, же болбосо жаңы конуштарда көп мусорларды жагышат. Ошолорго да биз тиешелүү протоколдорун жазып беребиз. Демек, бул тармакта сиздердин сезон эми башталып аткан чак экен да. Экология боюнча азыр ноябрдын аяктары башталат. Анткени көбү баняларды жагып баштайт резиналар менен, мусорларын көчөгө чыгып ыргытышат, жайышат, өрттөйт. Ошол экология боюнча бизге азыр кышкы малда кичине жумушубуз оор дейт. Смог маселеси дагы турбайбы алдыбыздачы? Мисалы үчүн эми суук чөйрө менен частный сектор жагат баштайт да. Алар менен эми мындай какой-то мындай план бар да, план действия кандай чаралар көрүлөт? Биздин инспекция азыр көп, кайсылар жыл массивде банялар бар. Ким мурун резина жагып, же болбосо көп эле баары эле билет, банядагылар Мадинадан чыккан жанагы чүпүрөктөр бар. Билесиздерби? Бул отходдор узун мындай пакетте. Ошолор жагышат. Ошолор боюнча да уведомлениялар берип атабыз. Анткени отопительный сезон келип калды. Баняларда иштеп баштайт аябай. Элдер суукта көп эле баняга барат. Баарыбыз эле билебиз да. Ошондо ошондойлор жакпагыла деп азыр профилактический мероприятие өткөрүп атабыз. Мына сөзсүз жага тургандар болсо, эми биз ал банянын жанында кайтарып тура албайбыз. Видео фиксациялар менен элдер жөнөтөт, кайрылышат. Ошолордун негизинде барып протокол түзүп беребиз. Ушул тууралуу эми мисалы үчүн ошол частный сектордун жашоочуларына да мындай кайрылып кеткибиз келет да. Мисалы үчүн бул Бишкектеги смог маселеси көбүнчө ошол частный сектор деп алар учурда көпчүлүк айтып. Кандай жаза күтүп атат аларды? Канчалаган штрафтар күтүп атат? Эми штрафтар боюнча биз кеп сразу протокол түзүү эмес, биз келип предписание берип өкүмбүз эскертүү иретинде. Андан кийин келип протоколдорун түзүп беребиз. Протоколдорун түзүп бергенде бул эми муниципаль инспекция карательный орган эмес да. Биз элдин шартын түшүнүш керекпиз. Биринчиден биз эскертиш керекпиз иретинде баягы эле предписание беребиз, андан кийин протокол түзөбүз. Бирок баарыбыз эле билгендей, көбү макул дейт. Макул деп койле, 2 сааттан карасаң кайра эле банясын жагып, же ошол резиналар жагып аткандар болот. Ошол үчүн азыркы учур менен колдонуп деле айтып, азыр отопительный сезон келип атат. Ким ушундай баняларды иштетип атса, экологияны караш керек. Анткени баарыбыз эле билебиз, кышында ТЭЦ иштейт. Биздин жыл массивдер аябай көп, көбү көмүр менен үйлөрүн жылытат да. Ал деле биздин смогко кандай нерсе болсо да влияниясы бар. Аны жок деп айта албайм. Бирок анын баарын контролдош аябай кыйын. Анткени биздин инспекциядагы биз 1000 же 500 кызматкер жокпуз да. Бизде аз эле кызматкер, эми кандай болсо дагы азыркы учурда ошо кичинекей күч менен шаарды кичинекей процент түшүргөнгө дагы ретке келтирүүгө аракет кылып атабыз. Менимче бул жерде сиз өзүңүз медикаңыз менен алып койсоңуз болот экен. 500-600 киши жок деп атасыз, бирок сиздин өзүңүз жалгыз медика менен деле көп охват кылсаңыз болчу да экен. Бирок охват кылганы менен баарына үйүнө барып, же болбосо
бүт грузовой машиналарга протокол түзүп бергени же бүт хинин торговля сатып аткандар угуш мүмкүн, бирок бүт эле ошол нерсени кыла бербейт да. Угуп калыш мүмкүн, бирок ретке келтирбейт да баары. Анткени көбү күтүп турат, качан келет деп. Келгенге чейин ошол нерсени устранять этип же ретине келтирип койсо болот. Эми бул грузовой машиналар тууралуу да сүйлөшүп кетким келет. Кечээ депутаттар да бул маселени көтөрдү. Канчалык негизде сиздердин служба, сиздин инспекция ошол жеке бизнеске кирип текшерүүгө укуктуусуңар? Биздин өзүбүздө жазылган, биздин эмес функциональный обязанностьтарыбыз бар. Биз кирип стройканын өзүн кандай жүрүп аткан бир оценка бергенге биздин акыбыз жок. Кээ биркилер ойлоп атса муниципалдык инспекция стройкасын текшерет, кандай качество менен салып атат, кандай кылып атканга биздин мүмкүнчүлүк болбойт. Биздин болгон мүмкүнчүлүк бул кайсы строительный объект үй салып атса же бир объект салып атса, ошонун өзүнүн прилегающий территориясы бар. Сыртынан жана заборлор болот да, билесиз да, калай менен жаап атышат. Ошонун сыртында прилегающий территорияны биз карайбыз. Ошол жак таза болуп, бетондору төгүлбөш керек, мусорларын ырытпаш керек, таза ретке кетиш керек. Шаардын жери чыгаар менен муниципальный жер болуп калат, прилегающий территория, ошону биз карайбыз. Экинчиден биз карай турган бул колеса моечный пункт деген бар. Дөңгөлөктөрүн чыгып атканда жууш керек. Ошонусун карайбыз. Болду. Андан ашык биз строительный объекттерге көп келише албайбыз. Кээ биркилер ойлойт, биз ичин баарын текшерип, кандай салып атат, крышасын мындай жабыш керек деп, биз андайга укугубуз жок. Биз болгону благоустройство боюнча сырткы территориясын жана дөңгөлөктөрүн карайбыз. Дагы бир суроо ошол эле кечеги жыйындан. Сиздердин мындай съемка жүргүзүп, аны соц тармактарга жүктөгөнү канчалык укуктуусуңар деген да суроо болбодубу? Ошол тууралуу дагы мындай кенен айтып койсоңуз. Ал боюнча ал суроону деле мурун ГАИден бери берип келатышат. Закон о СМИ деген бар. Аны жалгыз мен гана эмес, сиз деле башка жаран деле тартканга укугу бар. Закон о СМИ. Эгер нарушение болсо, эгер нарушениясы жок, жөн эле кишини тартканга действительно болбойт. Анткени сиз анын укуктарын кыскартып бир жеке жашоосуна киришкендей болосуз да. Эгер ал адам административный правонарушение кылып атса, анда сиз тартканга акыңыз бар. Эми журналист эмес деле активисттер бар го бизде. Тартып жүрүшөт канча жылдан бери. Мен жалгыз буга нерсени алып келген жокмун. Мага чейин бар ол нерсе да. Биз тартып аткан бул мыйзам чегинде каралат. Бизге уруксат берилген отдел пресс-службабыз бар. Алар да согласовать этет, анан жүктөшөт видео материалдарды. 2024-жылы ушул милиция кызматкерлерини сүрөткө тартуу, видео фиксация кылуу мындай тыюу салынат деген закон долбоору жогорку кеңеште каралып жатканда, сиз өзүңүздүн позицияңызды мындай терс билдирдиңиз да, мага кызыктуу каршы болгонсуз. Ошол каршылык эмнеден келип жаралды? Мисалы, сиз казалось бы, сиз мындай за болушуңуз керек ошол законопроект. Эми аны туура жеринен караш керек да. Ооба, кээде биздин милиция кызматкерлери туура эмес тартып, жүктөп койгон учурлар бар. Башында жакшы нерсе болгон окуя болсо, алар алып туруп аягын кесип, жаман нерсесин чыгарып коюшат, башын чыгарбайт. Болбосо ал кызматкер тарткан эмес, четтен да эч ким тарткан жок. Ал кызматкер же жумуштан алынат, же болбосо дисциплина боюнча выговор алынат да. Выговор, строгий выговор, замечаниялардан берилет. Дисциплинарный взыскание деп коет. Мен аны билдирген себебим, анткени эгер элдер бизди тартпаса, эми баары деп айтпайм, балким арабызда бир кызматкерлер бар, ал нерсени башка жагына колдонуп, өзүнүн полномочиясын превышать этип, видеого тарта албаса, эмне кыла аласың деп, ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Эгер андай сөздөр болсо, ал адам баласы видеого тарта албаса, сөзсүз барып туруп, ал заявление жазат, МВДга барып жазат, ГУВДга барып жазат, же ГАИге барып жазат. Ал эми чоң деген служебное расследование болуп баштайт. Ал болсо анан биздин авторитетти жана имиджди милицияныкы түшүп кетиши мүмкүн да, мисалы. Ошол үчүн эгер тарта турган болуп же запрет кое турган болсо, анда кызматкерлерге туура ретинде баарына жеткириш керек. Силерди адамдар тартпайт, бирок силер дагы адамдар менен сылык мамиле кылып, урушпай, мыйзамды ашып, башка жагы менен жаман окуя кылбаш керек да. Бирок ага эч ким гарантия бере албайт. Протоколдор боюнча түшүнүктүү эми, бирок мындай чоң законопроект жогорку кеңеште каралып атканда, сиз ушундай пикириңизди билдиргенге жараша коллегаларыңызбы же бирөөлөр чалып, Мирлан деген учур болдубу?
Сөзсүз андай нерселер айтышты биздин кызматкерлер. Мирлан эмнеге антип атасың, бизге эле жакшы эмеспи деп. Анан мен аларга эми ачык айтканда түшүндүрүп берген да жокмун. Эми ушуну менин оюмча туура болот деп ойлой койгом. Анткени сөздү баштасак ортор жолдон көп спорлорубуз болуп кетиши мүмкүн да. Сиздин позицияңыз ушундай. Менин оюм ушундай болчу ошол кезде. Негизинен алып келсек, бүгүнкү күндө мындай сизди мындай далдоолоп, крышевать эткен мындай өйдө жакта адамдар барбы? Ачык айтканда мамлекет бүт эле кызматкерлерди кайсы кызматкер мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп атса, менин оюмча мамлекет өзү коргоп, өзүнүн колун берип, жардам берип көтөрүп турат. Жалгыз мен гана эмес, башка кызматкерлерге деле башка кызматкер ишин аракетин көрсөтсө, менин оюмча мамлекет өзү жардам берет. Бул сөз биздин гана мамлекет эмес, бүт мамлекетте ушундай болуш керек. Анткени иштеген кадрларга, мен өзүмдү иштеген кадр деп айтпай элем, негизи кайсы иштеген кадр болуп, мамлекет үчүн өзүнүн кичинекей болсо да бир салымын киргизип атса, анда ар бир мамлекет өзүнүн кызматкерлерине жардам берет. Башында айтып кеттик эми бул отчет тууралуучу. Мисалы, аны эми көңүлдөн сыртта калып кетти эмеспи? Сиз 3 ай болгону иштедиңиз, жетекчи болуп. 2,5-3 ай болду. 3 айдын ичинде эмнелерди өзгөртө алдыңыз? Кандай цифраларды келтире аласыз? Мисалы, штраф боюнчабы же да бир маселелер боюнча? Конечно. Биз 3 айдын ичинде муниципалдык инспекцияга киргенде биз биринчиден формасын котордук. Буга чейин кызматкерлер көк рубашка кийип жүрчү. Фуражка жок болчу, ношение форменной одежды деген деле жок болчу. Ошолорду киргиздик, туура иретине келтирдик баарын. Кийинки депутаттар суроо берип баштабады, погонду эмнеге кийип атасыңар, эмненин негизинде деп. Анан ошол нерселерге жооп берет элем. Погонду мага чейин деле кийишчү. Мен келип погонду киргизген жокмун. Погон мен инспекцияга иштегенге чейин эле кызматкерлер погон кийип жүрчү. Бизде чин деп коет да. Биздики спецзвание эмес, воинский звание деп. Биздики чин болот. Алар кийип жүрчү. Экинчиден биз автоунааларды алдык. Бизге 19 автоунаа берилди. Шевролелерден. Бурунгага чейин электромобилдер болчу. Мен өз ой пикиримди билдирдим, айттым, ой пикиримде ал электромобилдер бизге мобилдуу эмес. Аны заряддаш керек, ага көп убакыт керек, ал бузулса аны оңдой жерлер керек. Азыркы учурда кыш келгенде дагы көп билет электромобилдердин батарейкалары аябай бат өчүп баштайт. Анан кантсе дагы Chevrolet бул азыр бизде чыгат. Эми чогултулат да, бизден чогултулат. Кандай болсо дагы биздин өздүн машиналар деп мен ошого ой билдиргем. Бул сиздин сунушуңуз? Биздин сунушубуз болгондо бизге 19 машина алып берди. Андан тышкары баягы эле Орто Сайда блошиный рынок, ал боюнча биздин мэрдин колдоосу менен, биздин муниципалдык инспекциясы менен кошо барыбыз улам сен рейд жүргүзүп, текшерип, анан ал жака башка жер берилген негизинен ал жакты биз алдык, тазаладык. Анткени ал жакта көп микрорайондо жашаган адамдар суранчы, база албай атабыз, кыйналып атабыз дегенден дагы ал жакты караштырдык. Ош базар жак. Ош базар жакта остановка жакта көп сатышчы, Кулиева көчөсүнө чейин чыгышчы, Киевский жагына чыгып сатышчы. Анын баарын биз ретке келтирип тазалап атабыз. Бирок аны ачык айтыш керек, 100% таза эмес. Анткени кандай гана тазалабасак, эртеси күнү болобу, 3 сааттан кийин болобу, 20 мүнөттөн кийин болобу, кайра чыгып алышы мүмкүн. Элди улам сайын кыйнап товарларын алып бергени бул дагы кичине туура эмес. Анткени ал жакта түшүнүш керек, эми адамдар деле жыргагандан ал жакта иштебей эле да. Аларды туура түшүнүш керек. Бирок сөзсүз биз рейдтер жүргүзөбүз, протоколдор түзүлөт. Бирок Ош базарды тазалаш үчүн бир нече убакыт дагы керек. Биринчиден бизге убакыт эмес, бул элдин аң сезимине керек да. Анткени ичинен кирип сатканы мыйзамга туура келет деп эл өзү түшүнүш керек. Ошондо порядок болот. Биз күндө келип тазалап кыйнай бергенден эми тазалайбыз, конечно, бирок элди кыйнап коебуз да. Мындай да пикир угуп калдым мен, жакын досторубуз менен да сүйлөшүп, кечеги окуядан кийин да сүйлөшүп калганыбыз бар. Бул мэрияга барып иштеген, бул мэрия бул саясий кызмат. Негизинен бул саясатка аттанып аткандай сезилет деген учурлар да бар да. Аны сөз мен буга чейин деле пикиримди билдиргем, оюмду. Мен саясатка эч качан аттагым келбейт.
бул жака дагы негизи барганга оюм деле жок болчу. Эми ушундай болду, азыр иштеп атабыз, бирок мен саясатка аралашып же болбосо кийинки жылдары болобу, 5 жылдан кийинби же азырбы деле көбү суроо берип атышкан. Ленин районунан Мирлан депутатка коет экен, жок кеңешке деп мага да көп киши суроо берди, коесуң деп, мен жок деп айттым. Бул менин оюмча эми мен азыр саясатка барганга даяр эмесмин. Бул бир. И баргым да келбейт. Бул 2. Үчүнчүдөн менин оюмча мамлекеттин кызматкерлери болуп эле иштегенге менин оюмча ушул эле нерсе мага жагат. Өзүмө да жарашат го деп ойлойм да. Кыргызстан тарыхында бир учурлар болгон, блогерлер мамлекеттик кызматкерлердин аркасынан чуркап, издеп, ушундай журналистика, эркин журналистика өнүккөн учур болгон. Азыр бир көз караш менен караганда сиз анан Алиев мырза, Рамиз Алиев мырза баштаган өз учурунда ал тазалыкты сиз ГУБДда ошол жумушчулар азыр көтөрүлүп отуруп мамлекеттик кызматка келдиңиздер, и ошону кошо алып кетип атасыздар да. Мисалы үчүн Ошто бир мэр өзү Ош мэриясынын жумушун чагылдырып аткан болсо, Бишкек мэриясында 2 киши чагылдырып атат дегендер бар да. Мисалы үчүн буну кандай көрөсүз? Мисалы үчүн туура элеби же туура эмеспи? Блогерлер толуп кетти. Мына быйылкы шайлоодо да блогерлер көпчүлүк барат экен шайлоого. Ооба, мен аны уктум, көп блогерлер барат экен, активисттер. Эми ар бир адам өзүнүн жолун тандайт. Мен мурун ГАИде деле иштеп жүргөндө тартчумун, азыр деле тартып атам. Бирок мен тартканда мен өзүмдүн жумушумду гана көрсөтүп атам. Мен өзүм кызыкчылыгымды көрсөтүп, же болбосо бир жерде көз жумуп коюп жумуштан бул базар тааныштардыкы же мага айтты эле деген жок. Биз өбүздүн мыйзам чегинде ишибизди алып барып атабыз. Эми сиз вице-мэрди айтып кеткендей, эми ал кызматкер өзүнүн жумушун өзү көрсөтөт. Ал жак тазалык жагын карашат. Менин оюмча туура эле, анткени кантсе дагы азыр медиа тармак менен, соц тармак менен көп нерсени жеткирсе болот. Эми материалдуу суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн көпчүлүк блогерлер бул жашыруун эмес, реклама аркылуу же бирөөнү бирдеке кылып коюп, анан бартер бирдеке кылат го, акча алат. Сизде деле эми акыбат чоң. Сизди бир көргөндө миллион адам көрүп коет. Сен ушундай акыбатың бар экен, мону реклама кылып бербейсиңби деген учурлар болдубу? Андай учурлар болгон. Антип деле биз иштегенбиз, бирок текшерип деле кетсе болот. Спецслужбалар деле же болбосо биздин МВДда иштеп атканда деле андай суроолор бизге коюлуп, служебный расследованиеге чейин болгон. Биз мисалы Hyundai Asia Motors менен иштешчүк. Ошол эле башка машина саткандар атайын бизге жардам беришип, же болбосо ким менен иштештик? Кекеевтер мисалы баягы эле ошол боюнча эми суроолор коюлган да. Служебный расследование менен реклама тартып атышат деп. Бирок алар реклама тарткан менен алар бизге же болбосо Азамат Мубарак мисалы менин досум, чогуу сүйлөшөбүз, катышабыз. Пандора гүл боюнча дагы аябай талкуу болуп, суроо кылышкан, милиция кызматкери гүлдү реклама кылып атат деп. Ал кылганы менен биз ошол гүлдөрдү элге кайра таратып бергенбиз. Мисалы баягы эле Asia Motors, Hyundai Center. Алар бизге светоотражающий элементтерди жасап берчи, китептерди жасап берген. Азыр ошо китептер машинамда деле жатат, ПДД боюнча опростор. Ооба, мен аларга тартылып берчим, сүрөттөргө же болбосо бир роликтерге чогуу. Бирок жалгыз аларда реклама эмес, бул соцблог менен биз байланышык да баарыбыз. И алар просто кандай жардам дегенде биз айтчы, китеп жасап бергиле, светоотражающий элемент же болбосо Азамат айтчы, же кайсы мектепке же бирдеме детдомго жардам бериле дегенде биз ошол балдар алып берип, чогуу алып барып тапшырчык да. Демек бул жеке кызыкчылык эмес, бул ошол эле сиз бул социалдык, бул өзүнчө бир проект болчу да биз үчүн. Эми бул аябай деле чоң проект эмес, эми мен жардам берчим бир жагынан, алар бир жагынан бизге жардам берип, биз китептер чыгарчык. ПДД боюнча кичинекей балдар мектептерге таратчык, светоотражающий элементтер деп коет, сумкаларына, кийимдерине ичип. Баягы эле Motul Center мисалы, аларда ошондой светоотражающий миңдеген штуктар жасап берген. Asia Motors китептерин чыгарып берди. Азамат мисалы гүлдөрү болгондо ал 8-мартта же болбосо бир майрамдарда ошо гүлдөрдү таратып берчи. Же карылардын үйүнө барганда чогуу барып ошо продуктысын болобу, дивандарын, диван эмес, биз
немелерден алып барганбыз, матрастардан бери алып барганбыз. Мисалы ушундай окуялар бар. Мага кызык да, негизи мыйзам боюнча сиз ошол өзүңүздүн соц тармактагы баракчаңыз аркылуу бирдекени жарнама кылган укугуңуз барбы? Биз сотрудник пресс-службы болуп жүргөн кез, конечно, сөз рухсатыбыз бар. Анткени ал жактан жалгыз мен гана эмес, башка кызматкерлер деле кылса болот, бирок бул благотворительность катары болуп калат да. Бул өзү жеке мындай байыган неме эмес да. Тармак эмес. Ошо. Түшүнүктүү. Эми ошол мисалы үчүн Бишкек шаары боюнча сүйлөшүп кетсек да, мисалы жол тыгындары боюнча сүйлөшүп кетсек, жеке менде мындай суроо бар да. Жакынкы күндөрү забег болду Бишкек шаарынын ортосунда. Эң главный көчөлөрдүн баары жабылып калды. Бир жагынан ремонт болот, бир жагынан забег. Анан ушул маселелерде сиздин кандайдыр бир тиешеңиз барбы? Мисалы шаардын четинде кылса болобу ушундай чуркоолорду? Биринчиден шаардын четинен кылыш спецтрассалар көп. Бул бир объездной болуп калат. Ал жактан машиналар аябай катуу жүрөт, алардын скоростун да азайтыш бул биринчиден кыйын. Экинчиден канча деген забегке чыга турган адамдарга деле шаардын четине чыгыш, ал жакты дагы баш салман кылып жолдун баары жабып аябай пробка болуп калышы мүмкүн да. Кандай гана бир забег болбосо, бул биздин гана мамлекетте эмес, бул баягы эле жакынкы Казакстан, Өзбекстанда, башка мамлекеттерде деле Бишкектин же болбосо өздөрүнүн кайсы столицасында болсо ошол жакта өткөрөт. Ооба пробка болот, заторлор. Бирок эми антпейин десең дагы ал забегти өткөрбөй коюш мүмкүн дагы эмес да, кыйын. Анткени канча деген адамдар аны күткөндөр да бар. Анын өзүнүн фанаттары бар. Аны атайын күтүп, атайын анын калп айтпасам бир взностору бар. 1000 сом беле, 1,5 сом взнос кыласың, чуркайсың, анан чуркап келгенде бир медальдарды беришет да. Жана номад деп деле чуркап жүрүшөт го, мисалы ушундай бир окуялар бар да. Буну кыскартып коюш же шаардын четине чыгарып коюш бул аябай орго деп эсептейм. Бирок эми азыркы учурда кыш келип калды, менин оюмча кыскарат да андай нерселер. Кышында чуркабай деле калышат. Шаар ичиндеги маселелер боюнча, шаар горожане деп коебу, Бишкектин тургундары эмне маселелер менен жана кантип силер менен байланышса болот? Мисалы үчүн эми понятное дело, 102-ге чалабы же кандай кылат? Мисалы бирөө бир жерде мусор ыргытып атса, мэриянын өзүнүн горячий линиясы бар. Ошол жакка чалса болот, бул бир. Экинчиден биздин горячий линиябыз бар WhatsApp'те. Анан мен сизге чытап коем. Шилтеме алтырып коебуз. Коюп коебуз. Бул эки. Үчүнчүдөн эми биздин сайтка деле жазса болот. Нижний пробел мэрия деген бул. Аны да шилтемеге калтырат. Да. Же болбосо жеке мага деле жазса болот. Бирок эми мага аябай көп жазышат. Көрбөй калыш мүмкүн, ачык айтам. Бирок аракет кылып, карап, ошол жактан деле анализдеп мен биздин кызматкерлерге тапшырма берип турабыз да. Негизи кандай маселелер менен чалса болот мисалы? Баягы эле грузовой машиналар менен, мисалы бирөө жашап атса, ошол жакта жолдун баарын талкалап атат, дөңгөлөктөрүн кирдетип атат. Үйүнүн жанында сихийный торговля кылып сатып атса болот. Мисалы бирөө эшиктин алдынан мусорун ыргытып атса, бирок ага да видео фиксациялар керек. Анткени мусорду чытап койсо, любой эле адам чытап коюш мүмкүн да, мисалы. Же болбосо бир жалбырактарын жаккандар көп, эшиктин алдынан мусорларын жаккандар көп. Благоустройство боюнча мисалы шаарда могул жак аябай кир экен. Ушул жакты карап койгула десе, биз анализдеп карап, тазалык айтып айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мисалы дагы бир мындай катуу талкуу болуп аткан маселе, бул түнкү 10дон кийин закон очищения мыйзам боюнча. Бул чындап эле бар маселеби же? Ал маселе бар, иштеп атат. Биз жаңы эле өзүбүз бир строительный компанияга барып келдик. Аны мен эртең же бүрсү күнү видеосунда жүктөйт болуш керек. Азыр биздин кызматкерлер жазып атышат. Бизге соц тармакка чыгып кеткен бир строительный компания иш жүргүзүп аткан да түн жарымда. Аны элдер тартып алыптыр, анткени жанында эле үйлөр салынып, алар ошол жакта жашайт экен. Соц тармакка чыгып кетти. Ошонун негизинде келип биз текшерип, благоустройствосын карабагандан сөзсүз тиешелүү протокол түзүлдү. Мына калп айтпасам бир саат мурун барып келдик. Бул Асанбай жакта да. И ошол видео боюнча да биз азыр ППС кызматкерлерине да айттык. Закон очищения ошону да соблюдать этиш керек деп ага да тиешелүү профбеседалар жүргүзүлдү, айтылды, кызматкерлерге дагы айттык. Тактап кое турган маселе, бул спорный болуп атат элдердин арасындачы. Той боло берсе болот, бирок мындай бирөөгө мешать этпесе болду. Бирөөгө мешать этпей, сыртта эшиктер жабык болуш керек. Эми мен билишимче да. Ал ошол жактагы спальный район болуп атса, мисалы, ал эч кандай ошол жакта жашаган адамдарга тоскоолдук жаратпаш керек да.
Мисалы могу калп айтпасам Көк Жар жакта көп. Алматинка боюнча. Алматинкада көп. Могу ошол эле Асанбай центрде клубтар бар, ночнойлор. Могу Советскийде Фрунзеден өткөндөн кийин оң жакта дагы клубтар бар, экөө-үчөө бар. Ошолор кичине мешать этиши мүмкүн. Бирок аларга сөзсүз пробеседалар жүрүлгөн кызматкерлердин арасынан, ГУБдун кызматкерлери менен уведомлениялар айтылган. Алар ошол жакта мыйзамдын закон айтышын сакташ керек да. Болбосо нарушать этсе аларга да сөзсүз тийиштүү протокол түзүп беришет. Демек эч кимге мешать этпей, өзүнүн условияларын сактаган болсо өтсө боло берет. Мен билишимче кээ бирки кафелер атайын даже эшиктерин алмаштыргандар бар да. Атайын ушуга ылайыктуу. Сыртка ошо музыкасы же үндөрү чыкпасын деп. Түшүнүктүү. Эми мен мындай жеке жашооңузга дагы айтып келгим келет, себептен баарына бул кызык маселе. Кээ бирки талкууларды дагы мен окуп калган жерим бар, себептен бүгүнкү чыгарылышка аябай даярдандым да. Жакында тоюңуз. Буйрса. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып куттуктап кеткибиз келет. Можно лично не будем в этом там. Тогда эми ошол эле жыйынга дагы кайтып келгим келет да. Бул биз кыскача эле сиз баягы дипломатиянын бийик деңгээлин көрсөтүп, ал адамдарга дагы мындай каршылык көрсөтпөй жакшына жооп берип койдуңуз. Бирок мага баары бир кызык болот да. Эртеңки күндө дагы ошол эми биз сиздин коллегаларыңыз деп койсок болот, эми мэрияда чогуу бир жүрөсүңөр. Нарушение кылса, эми кылдаттык менен камерасы жок барып түшүндүргөн аракет кыласызбы же дагы деле ошондой принципиалдуу? Жок, ошондой эле барып протоколдон түзүп беребиз. Биз азыр даярбыз ушуга. Негизи баягы за кулисем разговор болду мындай сүйлөшүп, Нурзат эже ушундай болуп калды деген учурлар мисалы. Жок, мен эч кимиси менен сүйлөшкөн да жокмун, байланышкан да жокмун. Эми ал депутаттар өзүнүн оюн, пикирин билдирди, өзүнүн суроолорун беришти. Эми аны талкуулогондо ал биздин элибиз өзүлөрү көрдү. Алар өзүлөрү анализдеп, өзүлөрү менин оюмча оюн билдиришет. Ал жактан мен урушкан жокмун. Ооба, башында мен дагы кичине ызырындым, бирок мен да коем, өзүңдү карма деп мен дагы анткени бул уже трибунада, ал жактан бул көчөдө эмесмин. Кичине кармаганга туура келди. Эми бул жумуш, бул саясат экен. Мен саясатка мурун өмүр бою бир да жолу аралашып көргөн эмесмин. Саясатта сыртта башка сөз болуп, ичине киргенде башка сөздөр да болуп калышы мүмкүн. Учурлар көп экен да. Бирок андан кийин мен эч ким менен байланышканда жокмун. Эми болор иш болду, суроолорун беришти. Жооп бергенде жооп бердим, жооп бере албаганына эми жооп бере алган жокмун. Аны ачык айтыш керек. Анткени кээ бирки нерселерге биз регламент боюнча даяр эмес болчук. Биз башка регламентке даярданып келгенбиз. Жумуш деп айтып атасыз, бирок баары адамбыз да, пендебиз, мындай эмоция деген бар. Анан сизди ошончалык ошондой камералардын астында, ошондой чоң кишилердин астында сизди балагай деп сүйлөгөн сөздөрү канчалык этично? Эми ачык айтканда мен ал жерден ал сөзгө аябай деле көңүл бурган жокмун. Анан мен сыртка чыккандан кийин элдер жөнөтүп баштагандан мен дайым анализдеп карап айттым. Мен бул кантсе дагы бул эми менин жеке оюм, депутат болгондон кийин же болбосо депутат болбосо деле, чоң киши болсо деле антип кайрылган бирөөгө негизи туура эмес да. Мен ал киши жөнүндө айткан жокмун. Сөзсүз. Мен негизи ал нерсе менин оюмча бул кичине этикага балким туура келбейт. Эми кимге кайрылсаң дагы кызматкер болобу, мамлекеттин же аты жөнүн билсең деле адамга негизи аты жөнү менен кайрылыш керек да. Же болбосо иштеп аткан жерине караштуу кайрылыш керек. Анан жаш балакай деп айткан, эми кантсе да жашмын, 28 делем, бирок кичине балким туура эмес. Анан эми ошол депутат айымында мен эми суроо бергим келет. Сиз протокол оформлять эткенден кийинки анча жерге интервью берген жери бар экен. Сизди ошол провоцировать этип атайын, анан кийин камераны включать этип тартып алган дегенчи. Ооба, ал жактан бирок мен чындыкты чыгарбадым беле мага 1 жыл мурун. Мен артка кайрылгым келбейт, эми суроо болгондон кийин ошентип интернетке чыгарышкан. Мирлан өзү менден удостоверениемди сураган. Жеке удостоверение, жанагы депутат дегеничи. Мен анда сураган эмесмин. Анан ушинтип элге чыгарганда, анан мен чыгарбай эле коеюн деген, бирок чыгарганга туура келген да. Мен анан видеону толугу мен чыгаргам. Ошондо негизи мен предъявите ваше водительское удостоверение деген видеосу бар да.
Эми ал жерде болгону кур тагынбаган тууралуу ооба. протокол. Ал чоң деле маселе. 1000 сом, скидкасы 1300 сом. Бүгүнкү күндө эми кур маселеси дагы бир орчундуу маселе болуп айланып баратат. Коопсуз шаар боюнча. Азыр да. Анан ошол тууралуу да сиздин оозуңуздан мындай жооп күтөм да. Азыр жанында отурган пассажир адам дагы штраф алышы керек. Ал штраф кимге келет? Ушул айдоочуга келет. Айдоочуга келет. Ооба, ошол машинанын ээсине келет. Жакында дагы суроолор болду. Мен мисалы үчүн бир мындай курга окшогон сумкасын алсам деле штраф келе береби же кандай болот? Ал камера жакын алат да. Камера жакын алганда көрүнөт да, кур каяктан башталып атканы. Сиз барсетка тагып алсаңыз көрүнүп турат, бул жактан башталат. Коопсуздук кур машинанын четинде болот да, билесиз да, пластик. Ал мындайынан тартылат да. Тартылганда ал бүт көрүнөт. Негизи кур маселесине келсек, бул жеке коопсуздук да. Муну ар бирибиз тагынышыбыз керек. Анан дагы мындай сөздөр болуп кетти го, кур тагынган машинанын датчиги бөлөкчө иштейт, эйрбектер бөлөкчө атат деген. Ооба, сөзсүз. Сиз эгер коопсуздук курду таксаңыз, машинада отурганда дагы эми жаңыраак машиналарда сиз отурганда сиденьянын өзүндө айрбактары болот да, ал билет. Адам отурдубу, отурган жокпу. Эгер сиз отургандан кийин коопсуздук курду таккандан кийин, Кудай сактасын, ДТП болгондо сиз тараптагы бүт айрбактар ачылат. Бул руль дагы ачылат, бул сиденье дагы ачылат, бул бут дагы ачылат, бул шторка деп коет, четиндегилер дагы ачылат. Эгер кур жок болуп калса, анда кээ бирки айрбактар ачылбай калышы мүмкүн. Сиденье дагы мисалы четки поддержательдер бар, четинде турат, алар ачылбай калышы мүмкүн. Мисалы мен билесиздер билбейм, былтыр жайында ДТП болгон, Lexus менен RX болчу. ДТП болгондо меники бүт айрбактарым ачылып кеткен. Анткени мен кур тагып бараткам. Арттагы курларда немелер бар болчу экен. Мен ага деле көңүл бурган эмесмин. Обманкалар деп коет. Бүт сиденьелер ачылып кеткен. Бирок адам жок болчу да. Демек, обманка тагыштын өзү деле бул кооптуу болбойт экен. Негизи мисалы сиздер азыркы жумушуңузда мисалы андай болбош керек, мындай ичип алып айдагандардын маселеси да корчу го азырчы. Ооба. Негизинен айтып келсек, кандай кылып токтотсок болот? Сиздин жеке ой пикириңиз эми мындай непосредственно ошол адамдар менен сүйлөшөбүз, кантип токтотсо болот? Эми аны аябай токтотуп же жок кылып салыш бул нереально да. Бул болбойт эч качан. Бирок азайтса болот. Бул правасын лишать этип коюш эмес, бул чоң деген штрафтарды кылыш керек. Налаживать, кошуш керек да. Азыр мисалы праваны жөн эле лишение болот, бүттү, дальше кетесиз, айдап деле жүрөбүз. Эми сиз эч кандай ответственность сезбей элесиз да, болгону 1 жыл праваңыздан ажыратыласыз. Балким сиз чыгып айдап жүрө бересиз. Андай учурлар да бар, мисалы. Анын штрафтарын көбөйтүш керек, бул бир. Анан бир нече убакыт болсо дагы адам баласын кандай десем, лишать свободы деп айта албайм, бирок общественный работалар болобу же болбосо жок дегенде 1 айдан баштап 3 айга чейин камакка алыш керек да. Ошондо балким кичине азаят. Анткени спирт ичимдик ичип алып рулду башкарыш бул өтө чоң жоопкерчилик да. Мисалы кичинекей баланы сүзүп алыш мүмкүн. Баланы сүзбөсө да, бир машинаны сүзсө да, ал жакта боюнда бар аял болуп калышы мүмкүн, же болбосо ата-энеси, кары, алар баары эле көтөрө албайт да андай нерсени. Ошол үчүн аны же штрафын көбөйтүш керек, бул бир кошуп туруп, анан 1 айдан 3 айга чейин, мисалы как пример катары айтып атам, кыскартыш керек да. Кичинекей бала тууралуу. Жаш бала ата-энесинин машинасын урдап качып, инспекторлорго баш ийбей, анан сиз менен кошо кармалды эле. Кайра эле чыгып жүрөт деген дагы мындай Мен деле ошончо айдап жүрөт. Дагы деле айдап жүрөт. Анын ата-энеси менен сиз байланыштыңыз беле, мындай жекеше сүйлөштүңүз беле? Ооба, биз апасын тааныйбыз, бирок мен билишимче мурункудай көп айдабай эле. Бирок эми ал соц тармактары боюнча балким ал эски видеолору, бирок менин көрүшүм боюнча ошондой болуп калды да. Ооба, мен апасын тааныйм. Биз буга чейин деле интернетте талкуулар болгондо үйүнө чейин барып, апасы менен ошондо таанышканбыз. Апасы чын аябай жакшы адам да, жакшы эже. Эми бирок баласы кичине кутуп кеткен. Эми жашоодо болуп турат андай, балким бул жаштык. Мен оюмча бул бала жаштыкка салып атат. Бирок бала өзү деле жакшы. Мен деле буга чейин 3-4 жолу жолукканда бул 3 жолу кармап, ага чейин мектебине чейин барып, Горгайга чейин алып келип, Ороводуга чейин барып,
жаштыкка салып атат да. Бирок эми мен ойлойм кичине убакыт өтсө да ал бала кичине мындай акыл эс акыл эсине келип чоң жоопкерчиликти түшүнүп баштайт. Анткени бул машина оюнчук эмес. Эми жаш бала болуп оюнчук көрүп атат да. Бирок мен билем мамасы аябай урушат, көп жолу түшүндүргөн, бирок бала эми баарын уга бербейт да. Тем более мамасы айтып атса деп коюп көчүп алышып кайра башкасын кыла берет да. Ал чечимди мисалы үчүн ал маселени чечиштин жолу машинасын сатып берсе болбойт бекен? Эми аны уже жеке семьясы үй бүлөсү өзү чечет го дейм. Мен ал жака кийлишип машинаны саткыла же машинасы жүргүлө деп айтсам меники да туура эмес болуп калат. Бирок эми машинасы турганына караганда менин оюмча керек го деп ойлойм да. Анткени мен билем мамасы алысыраак жакта иштейт. Балким ошол үчүн керек да. Эми ушундай принципиалдуу маселелерде жүрөбүз, ушундайдын үстүндө жүрөбүз. Келечекте кандай мындай келечекти көрөсүз? Мисалы ушул инспекцияны мындай түптөп бир бөлөк уровеньге чыгарышпы же кандай максаттарыңыз кандай? Эми азыр максат азыр инспекцияны элге көрсөтүп, эл билип, эл сыйлаш керек. Бул бир. Бирок эл сыйлаш керек дегенде биз коркутуу иретинде эмес, түшүндүрүү иретинде беседалар менен, профбеседалар менен биз жеткириш керекпиз. Экинчиден, инспекция өзү тургузуп жумушун ретке келтирип, кичине болсо да шаарды. Андан ары билбейм кайкырам. Эми калың журтка сизди тааныткан ГАИ кызматкери, сиз ал жакты сагындыңызбы, кайткыңыз барбы же кандай? Ооба, мен ГАИни чын айтсам аябай сагындым. Ал жумушумду мен чын жүрөгүмдөн аябай жакшы көрөм. Мага жагат, көп нерселерин билем. Ар бир жумушта өзүнүн на русском языке айтканда подводный камни бар го. Көп нерсесин билем да ГАИде. Өзүмө дагы ал жумуш аябай жүрөккө жакын. Ооба сагынам. Кайра баргым келет. Мага мисалы азыр Мирлан ГАИге бар десе азыр деле чын кетип калганга даярмын да. Эми бирок азыр инспекциянын жумушун көрсөтүп, кичине тургузуп баарын анан жылсам туура го деп эсептейм. Бирок мындан ары инспекциядан ары каяка бара турамын билбейм. Бирок ГАИге барсам кайра мен сүйүнмөм. Демек катардагы ГАИ кызматкери болуп жүргөн жакшы, бир жерде мэрияда жетекчи болгондон бери. Менин оюмча ГАИде катарда жөнөкөй кызматкер болуп жүргөн жакшы. Сизде ушундай мен үчүн. Сизде ушундай нерселер, ички туйгулар болот экен. Бул чечимди чыгарарда кандайдыр бир мындай кандай туйгулар менен чечим чыгардыңыз? Мисалы мэрияга барышты. Мэриянын жумушу милицияда эмес, ГАИде эмес. ГАИде эми канча жылдан бери болгон ГАИда бул бүт коюлган. Башынан аягына чейин эртең менен туруп, чечип бергенден баштап, кечки жумуш тапшырардан бери ар бир нерсе өзүнүн убактын сааты менен уже мурунтан бери келаткан өзүнүн системасы бар. Муниципалдык инспекция бул жаңы инспекция болгондон кийин бизге кичине кыйыныраак болуп атат да. Анткени бизде УПСМде бул эми кызматкерлер да рядовой сотрудниктер да эмес, кадимкидей кызматкерлер арабызда көп. Бүт устав менен жүрүшөт. Каягын болот, каяк болборун бүт билишет. Инспекция кичине биз гражданский жумуш болгондон кийин ретке келтириш кичине кыйыныраак. Тем более ГАИде өзүнүн драйв болсо керек, көчөдө жүрүп. Ооба. Бул жакта көбүнчө кагаз. Эми азыр деле көчөдөмүн, мен кабинетте деле отурам, действительно эртең менен келем. Кагаздар бар, аларга кол коюп, андан кийин совещаниялар бар, бирок мен аракет кылам көбүнчө көчөдө жүргөнгө. Достор, бүгүн мурунку УПСМ, азыркы УПСМ негизи эле Бишкек шаардык муниципалдык инспекциянын ички абалын тереңинен изилдеп айтып берди Мирлан Талайбеков. Анан кечеги окуялар боюнча дагы терең түшүндүрмө айтып кетти. Бөлүшүңүздөр, жактырууну басыңыздар. Андан кийин кандайдыр бир маселе жаралса Бишкек шаарында Царикаевка жазасыңар же болбосо мэриянын инспекциясына кайрылсаңар болот. Ошол Бишкек шаарынын тургундарына кандай кайрылуу кылгыңыз келет? Эми биринчиден муниципалдык инспекция эми билинип, эл угуп келатат. Ошол үчүн кайрыла турганым Сураныч, биз силерди сыйлап, биздин Бишкек шаарынын тургундарын сыйлап, биздин максат келип эле протокол түзүп, элди кыйнап эмес. Биз биринчиден Бишкек шаарынын благоустройствосун ретке келтирүү, башаламан соодаларды ретке келтирүү, баягы эле грузовой машиналарды
жумуш көп, жумуш оор, бирок мен ойлойм Бишкек шаарынын тургундары менен чогуу барыбыз ушул иш аракеттерди чогуу жеңсек болот депчи. Негизинен анан өч алуу жакшы эмес деп кетким келет көрүүчүлөргө. Эң туура. Ошол силерге жагымдуу эфир тартуулаган аракет кылдык. Келип бергениңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Сизге да рахмат. Ишиңизге дайыма ийгилик болсун. Рахмат.